Дилярам Нуралиеванын кызы Ош шаарындагы номер 6 Макаренко орто мектебинде билим алат. Анын кызы мектеп фондуна акча алып барбагандыгы үчүн класс жетекчиси сабакка киргизбей койгон. Айтымында бүгүн эртең менен кызы Амина күндөгүдөй мектепке кеткен. Бирок жарым саат өтпөй үйүнө ыйлап келген. Бизге ушул школьный фондко 350 сомдон акча алып келгиле деп айтты деп. Анан мен жаңы жылга чейин экен деп эле эме кылып калгам. Анан бүгүн эртең менен булар эми саат 8ге сабакка келет. Мен 9га жумушка барышым керек. Кетип эле кайра келип калды. Ыйлактап калган. Мама кете элексизби? Срочно акча бериң. Сабакка киргизбей койду дейт. Акча алып келмейинче кирбейсиң деп айтыптыр. Анан ошол жерден эле эми ачым келип калды. Эмне жаңы жылга чейин дагы убакыт бар го. Десем кызым айтат, 2 күндүн ичинде топтоп бересиңер деп айткан. Эми биз банкомат эмеспиз да, банк эмеспиз да. Жалгыз бой эне кызынын 1 күндүк сабагы үзгүлтүккө учураганы үчүн класс жетекчисин жоопко тартууну талап кылып жатат. Себеби ал кызмат абалынан аша чап, Аминаны жалпы окуучулардын көзүнчө уят карды деп эсептейт. Ал эми класс жетекчиси болсо айтылган доону четке кагууда. Амина, сен чык, барып апаңан алып кел деген жок. Мен жалпы түрдө эле столумда туруп, мен дагы мындай иш кылып атат элем. Ким алып келди? Алып келдиңерби? Жанагы кечеге айткан эмени тайындап кеткен мына окуучу жынасын деп, жина деп Турсбек кызы Айша деген неме бар эле. Ошол жыйнап аткан. Бергиле дедим. Ким алып келди десе, мен дейт. Неге алып келбейсиңер? Алып келбейсиңер, кеч айтпады беле. Деп эле мен өзүм шашып атып, мынандай нерселерди алып атып, ошондой дедим. Мектеп фонду үчүн суралган акчаны Аминанын классынан 4 гана окуучу берген. Калган окуучулар эртең алып келмек болгон. Муну 9-В класстын бардык окуучулары ырастады. Бүгүн бардыгы мен керек болсо келди. Кана ким алып келди? Калганыңарды отура бергиле деди. Жок. Актергилерди көрүп алды. Илабасынан актергилерди. Кадимки окуу башталбай жатып, окуучулардан акча жыйналып жаткан факты боюнча мектеп жетекчилиги үн каткан жок. Мунун себебин алар директор кызматка жаңы келгендиги менен түшүндүрүшөт. Ата-энелер комитети фонд үчүн акча чогултулуп жаткандан мектеп жетекчилиги кабардар экенин айтат. Бирок Демилге ата-энелер тарабынан көтөрүлүп, акча ыктыярдуу түрдө жыйналат жана чогулган каражат күзөтчүнүн айлыгы менен ажаткананы тазалоого жумшалат. Өзү негизи биз мурунку жылдары 1000 сомго жакын топтолот эле. Анан мына пандемия кырдагы неме шартка байланыштуу былтыр быйыл 300 сомдон болуп калды да, 300 сомдон чогултту. В действительности 1 жылга берүү үчүн 200 сом бул мен ойлойм өтө деле чоң сумма эмес да. Мына частный школаларда алып көрдүм. 5000, 10000 сомго чейин 1 айга төлөйт. Анан биз өткөндө онлайн режимде чогулуш өткөздүк. Бардык родительдер колдошту. Мыйзам боюнча Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз. Былтыр күзүндө Билим берүү жана Илим министрлиги өлкөдөгү жалпы билим берүүчү мекемелердин жетекчилерине окуучулар менен ата-энелерден акча каражаттарын жыйноого тыюу салган буйрук чыгарган. Бирок ага карабай мектептердин ар кандай керектөөсү үчүн окуучулардан акча жыйноо боюнча наразылык басылбай келет. Назгүл Ахунова, Нургазай Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.